Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Йемендеги курчоого алынган шаардан атайын баяндама. Майдан тилкесине айланган өлкөдөгү гуманитардык абал курч бойдон. Бир апта бою акциялардын баасы түшүп, дүйнөлүк экономикага таасир эткен Кытайдын баалуу кагаздар базары турукташты. Адам ташыган дрондор, үй жумуштарын аткарган роботтор. Биз технология дүйнөсүндөгү негизги жаңылыктарга токтолобуз. Айрымдар унутта калган согуш деп атаган Йемендеги салгылашуулардан 6000ден ашуун адам каза тапты. Алардын дээрлик жарымы жөн жай тургундар. Согуш март айында тутанып, андан соң Сауд Арабиясы Ирандын камчысын чапкан шиит багытындагы хусит согушкерлерге каршы аба соккуларын баштаган. Йемен буга чейин эле араб дүйнөсүндөгү эң жакыр өлкө деп таанылган. Бирок согуштан улам өлкөнүн экономикасы толугу менен талкаланды. Ал эми жергиликтүүлөрдүн 80% гуманитардык жардамга муктаж. BBC биринчилерден болуп Таиз шаарын көрүп келди. Тоо боорундагы чаң ызгыган бул чейир Тиязга алып барчу жалгыз коопсуз жол болуп калды. Мурда шаарга бир нече мүнөттө эле кирип барышчу. Эми бир нече саат керектелет. Кармаштан жабыркаган шаарга азык-түлүк дал ушул жол аркылуу келет. Бир нече айга созулган курчоодон кийин шаар урандыга айланган. Хусит козголоңчулары бул жоокерлерге байма-бай чабуул коюп турушкан. Аймакта жашыруун снайперлердин коркунучу күч. Биз шаардын тез жардам ооруканасына кирүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Доктурлар катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Дары-дармектердин тартыштыгы операцияларга кедергисин тийгизүүдө. Осама жардам алганына кубанып турат, бирок ага наркоз берилген эмес. Турак жайлары талкаланганына карабай, көпчүлүгү көчүп кетүүдөн баш тартууда. Коркуп турабыз, бирок башка жерге бара албайбыз. Суу жана жарык жок. Кайсы жерге барбайлык кыйналарыбыз бышык. Бул жакта калсак жок дегенде намысыбызды сактайбыз. Ал мага талкаланган үйүн көрсөттү. Абдулла балдары согуштун добушуна көнүп бүткөнүн айтат. Шаардын сыртында Сауд Арабиясы баштаган коалиция хуситтердин позициясын бутага алууда. Йеменде тынчтык келишими иштебей жатат. Бул татаал согушта жеңүүчү тарап жок экени күн өткөн сайын анык болуп баратат. Кытайдын баалуу кагаздар базарындагы акциялар 2%га өстү. Бул аптада өлкөнүн биржасы акциялардын баасы 7%га төмөндөп кеткендиктен эки жолу сооданы токтоткон. Анын кесепети чөлкөмдөн тышкары дүйнөлүк экономикага да тийди. Кытайда кризис. Өкмөт жоготууларды алдын алуу үчүн биржаларды эки жолу жабууга аргасыз болду. Баалуу кагаздар батышта да төмөндөп кетти. Бул глобалдык экономика үчүн жаман кабар. Мунай баасынын түшүшү жана ага талаптын солгундашы дагы бир жолу дүйнөлүк экономиканы оор абалга кептеди. Кытайдын экономикасы бир канча убакыттан бери солгундап жатат. Кийинки саясат кандай болору белгисиз. Бул Кытайдын эле көйгөйү эмес. Кытай кабыл алган саясаттын кесепети жаңы рынокторго, валюталардын курсуна, өлкөнүн өсүшүнө таасир этиши мүмкүн. Демек, бул жагдай дүйнөлүк экономикага да кедергисин тийгизет. Кытай дүйнөдөгү экинчи ири экономикага ээлик кылат. Жакында жарыялана турган баяндамага ылайык, өлкөнүн экономикасынын көрсөткүчү соңку 25 жыл ичиндеги эң төмөнкү чегине жетиши мүмкүн. Мындай глобалдык башаламандык убактылуу эместей. Кытайдын жаңы рыноктары төмөндөдү. Негизги керектөөчү товарлардын баасы жакшы эмес. Мунайдын баасы түшүп жатат. Жылыш азырынча байкалбайт. Менимче мындай абал бир канча айга созулушу мүмкүн. Эми тескөөчүлөр баанын төмөндөшүн алдын алууга багытталган талаштуу механизмди токтотту. Талдоочулар бул эреже абалды жакшыртпастан, тескерисинче башаламандык жаратканын айтышат. Бирок эми Кытайдын экономикасын калыбына келтирсе болобу деген суроо туулат. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Бельгиянын полициясы өткөн айдагы рейд учурунда бомба заттары жана Париждеги чабуулдарга катышты деп шектелген Сала Абдисламдын манжаларынын изи табылган деп билдирди. Аны полиция издөөгө алган.
Расмийлердин айтымында, чабуулдун алдында шектелген адам рейд болгон имаратта жашаган. Түштүк Кореянын медиасы Түндүк Корея пропаганда уктурууларын кайрадан баштаганын билдирди. Буга чейин Түндүк Корея суутек бомбасын сынаганын жар салгандан кийин Түштүк Корея өзүнүн пропаганда уктурууларын жанданткан. Түндүк Кореянын кадамдарын дүйнөлүк державалар сындап чыккан. Түркия бүгүндөн баштап деңиз жана учак менен өлкөгө келген сириялык жарандардан виза талап кылат. Бирок жер аркылуу өткөндөр мурдагыдай эле визасыз Түркияга кире алат. Европага мигранттардын агымы токтобой жаткандыктан биримдикке мүчө болгон өлкөлөр Түркиядан сириялыктарга виза киргизүүнү суранган. BBC дүйнөдөгү соңку технология жаңылыктарын баяндаган клик берүүсүн сунуштайт. Алдыда адам ташыган дрондор, ийилчек экрандар жана үй жумуштарын аткарган роботтор тууралуу айтып беребиз. Лас-Вегаста бул аптада керектүүчү технологиялардын көргөзмөсүндө пилотсуз учак же дрондор көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Анда адамды ташый алган дрондор да көргөзмөгө коюлду. E-Hang аттуу бир кишилик миникоптерди кол менен башкарбайсыз. Жүргүнчү картадан кайда бара турганын гана тандайт. $200 000 деп бааланган бул транспортты айрым өлкөлөрдө коомдук жайларда айдаганга болбойт. Немис инженериясынын гиганты Bosch жаңы муундагы унааларга колдонулучу өзгөчө сенсордук экранды иштеп чыгууда. Мындай экранды басканда адамдын колу кнопкалардын текстурасын кадимкидей сезе алат. Бул айдоочулардын экранды карабай, жол кыймылына көңүл бурушуна өбөлгө түзмөкчү. Бул жылы үйүңүзгө робот сатып албайсызбы? Жапонияда адам менен алака түзө алчу Pepper аттуу роботту 7000 жаран сатып алмай болду. Pepper башкалардан айырмаланып, адамды кучактай алат же колун берип, кожоюнду кубаттай алат. Жүзү наристеникине окшогон бул робот болсо, үйдүн жумуштарын аткарууга жардам берет. Ал үй бүлө мүчөлөрүн тааныйт, видео чалууларды жасай алат. Керек болсо, өрт чыкканын дароо аныктайт. Акырында BBC LG'нин ийкемдүү экранын көрүүгө сейрек мүмкүнчүлүк алды. Аны уруп алса да болот. Эң кызыгы бул экран HD форматында көрсөтөт. Бирок алар муну кантип жасап чыгышты? Көрсө, технологиянын өнүгүшү менен экранды ийүүлүүдөн кармап келген жарык чыгаруучу чоң жабдыктарга муктаждык жоголгон экен. Эми спорт. Бүгүн Англиянын кубогунун оюндары уланат. Бул мелдеште төмөнкү лигадагы командалар Премьер лигадагы клубтар менен күч сынашып, айрым учурда аларды уят кылат. Бүгүн 4-чү лигадагы Exeter City 5 жолку Европанын чемпиону Ливерпуль менен беттешет. Эл аралык футбол башкармалыгы видео технологияны жактыргандан кийин эмдиги сезондо сыноо иштери башталышы мүмкүн. Бул мыйзам күчүнө кирсе, калыстар видеону кайталап көрүүгө өтүнүшү мүмкүн. Бирок технологияны гол киргенде, кызыл айып карта берүүдөн мурун, пенальти жана ким оюнду бузганын билбей калган учурда гана колдонулса болот. Сыноолор 2 жылга созулат деп айтылууда. Теннис. Австралиянын ачык чемпионатына аз калганда дүйнөнүн мыкты теннисчилери даярдык мелдештерге катышууда. Брисбен чемпионатынын жарым финалында Роджер Федерер оңой эле Григор Димитровду утуп алды. Ал тапта Индиянын Ченай ачык чемпионатында Стан Вавринка испаниялык Гарсия Лопезди оңой эле жеңип алды. Жаңылыктардын соңунда бүгүн рок-н-ролдун королу деп аталган Элвис Преслинин туулган күнү. Австралияда 20 000 фанат Преслинин 81 жылдыгын белгилешүүдө. Жыл сайын парк фестивалына миңдеген фанаттар келип, чачын жасалгалап, көз айнек кийип, Элвис Преслини эскеришет. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. BBC жаңылыктарын Facebook'tan да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.